Урматтуу депутаттар, жана Адылбек Алешевич, отчетуңузду уктук, жакшы, өсүү жакшы, Кудайга шүгүр, колдойбуз. Биринчи, ушу айыл жер эргесинде аябай көйгөйлүү болуп турган шу күндөгү суроону берейин. Айыл жер эргесинде Адылбек Алешевич, Нокат районунда 330 000 калк жашайт. Билесиз, эң жыш жайгашкан жер участоктары жок шу күндө. Маселе өтө чоң болуп турат. Трансформация болуш керек эле. Жаңы Нокатта 130 гектар жер министрлер кабинетине караштуу жер ресурстары кадастрда турат, чечилбей деп кайрылып атышат. Андан кийин Караташ айыл өкмөтүндө 126 гектар жер трансформациясы да каралып аткан. Ушуларды өзүңүз көзөмөлгө алып, bir elge жакшы кабар берип койсок жакшы болот эле. Себеби ГИК, мамлекеттик ипотекалык курулуш компаниясы жакын арада Нокат районуна дагы барабы? Башталабы Нокатта дагы? Азыр мен жана айтып кеттим, 73 000ден ашык батирлер бүгүнкү күндө курулуп атат. Быйыл эмдиги жылы дагы буларга капиталдаштырууга акча каражатын бөлүп беребиз. Буюрса бардык райондорго чейин жетебиз деген максат бар алдыбызда. Нокат районунда былтыры айтышканда быйылкы жылга Кудайым буйруса карап атабыз 5000 квартира ушул жакка дагы. Район чоң, билесиздер. Жер жок. Жер участоктары тартыш ал жакта. Bir үйдө 3-төн 4-төн келиндер менен отурушат. Карап көрөлү, мен дагы айталап кетейин. Ошо жер, азыр жер маселеси чечилген жерлерге үйлөрдү курабыз. Бирок жанакы көбүнчө эми айыл жергесинде абдан чоң эмес, бирок баары бир айыл жергесинде дагы кабаттуу көп кабаттуу үйлөрдү курабыз го. Рахмат. Уруксат да. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасы орун басары. Азыр урматтуу депутат, жалпысынан Ош областы, Ош шаары боюнча 14 000ден ашык батир курулуп атат да. Именно Нарын дейм, Нокат боюнча айтканда, азыр Нокат мэриясы менен иштер жүрүп атат. Нокат мэрия өзү бир жерди предлагать этип, ошону азыр биздин баланска өткөрүү процесси жүрүп атат. Өткөндөн кийин Кудай буйруса куруу иштерин баштайбыз. Рахмат, ошону баштасаңыздар жакшы болот эле. Зулпуй айыл өкмөтүнө дагы жер даяр дейт, ошо ипотекалык компанияга сунуштай турган.